Фахриддин Болотбеков 2012 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Башында Тажикстандан 30-40 гисар кой алып келип, ошол убакта ар бирин 40-50 миң сомго баалаган. Ошолорду көбөйтүп олтуруп, азыр 1000ге чукулдап калды. Гисар койлор көп эт берет. Анын баасы да кымбат болот дейт фермер. Мисалы, bir жылдын ичинде мен мына койлордун өзүндө эле bir 500 туары болсо, где-то bir 100 төлү полный расходко кетет. Өзүгө жетирет. Мисалы, ошодон bir 400 козусу ошол биздин пайдабыз ошол. 5 миңден болобу, 7 миңден болобу, канча сомдон сатсак, мисалы, ошо төл 400 7 миңден болсо, ошол биздин пайдабыз ошол. Фахриддин Болотбеков айылда туруп эле мал багып, андан жылына 1 миллион сомдун тегерегинде таза киреше табат. Ал үй бүлөсү менен малдын артынан жүрүп, өз турмушун оңдоп, кайрымдуулук иштерди жасап, кошумча жумуш орундарында түздү дейт анын жубайы. Алмапыш оозума түштүп эле жатпастан биз чындап аракет кылабыз. Бир гана жолдошум эмес, биз жолдошума ошо балдарым менен биргеликте, өзүм дагы чогуу ушундай бир мисалы төл башталганда дагы биз үйдө отурбайбыз. Балдарым менен барып ошол жерге барып, куроого барып, аракет кылып, козуларды алып, койчубузга жардам беребиз да мындайча айтканда. Каарманыбыз койдон тышкары асыл тукум жылкыларды көбөйтүп жатат. 2 жылдан бери жылкы карай баштаган. Анын жемин жакшы берип, суусун убагында берсең тапталат. Англиялык пародадагы жылкы алган. Жылкыларды негизинен фермердин уулу карайт. Жайлоодо жүргөн бейлерибиз, булар өзүбүздүн жайдар аттарыбыз да булар. Карабайыр деп коет, анан бул азыр үйдөгүлөр муну чет өлкөлөрдөн алып келген. Украинадан азыр алып келди байталдарды. Украинадан алып келгени бул араб чалыш байталдар келген. Ошолорду буйрса ушуга дагы аралаштырып таза кандуу аттарды көбөйтөйүк деген ниеттерибиз болуп атат. Алыскы шарты катаал аймакта турганына карабастан, ак эмгек менен өз тирлигин оңдоп, аймактын өсүп өнүгүүсүнө салымын кошкон фермер эмгек менен гана ийгиликтерди жаратса болоорун далилдейт.